10 kilo eкен. Ha? 10 kilo. 10 kilo 16 сом акча болот. Бишкектин Акчар жаңы конушунун жаш тургуну 5-классын окуучусу Билалдиндин бир күнү таң эрте Дордой базарынан кагаз коробкаларды чогултуу менен башталат. Себеби ал күнүмдүк нан, чайга акча табыш керек. Кутуларды чогултуп, атайын кабыл алуу жайга саналуу акчага өткөрүп жан багат. Эми ошо неме коробкада терип неме кылдым. Коробка эми жакшы эле чыгып атат. Эми неменин ичинен эле алам проходторду. Күнүгө канча сом табасың? Күнүнө 50-60 ошондой. Ал акчаны эмне кыласың эми? Үйгө алып барам. Эмне аласың ал акчага? Ал акчага ошо продукты нан, пан ал. Акчар конушуна свет суу барган эмес. Быйылкы кышта отун көмүр жоктугунан кагаз жагып жылынып чыгышкан. Ошонун аркасы менен мына азыркы ишин табып отурат. Мен өзүм неме кышта неме кылат элем. Үйгө от жакканга коробка терип атып анан кийин бул коробка тапшыргандарды көрүп калып анан ошо коробкага чыккан. Ошо кыштан бери эле неме кылам. Базарда балдар коробкадан тышкары желим бөтөлкө баштык чогултуп өткөрүшөт. 6 жылдан бери мына ушулардын баарын кабыл алган Жамиля бул аргасыздын иши дегенин айтат. Баары бир тирикчилик үчүн кылышат да, иш жок болсо, ата-энеси ишсиз жүрсө, анан кылышпайт. Бизге алып келип берет, биз тартып алабыз. Булар энди ойной турган маалда мантип тирикчилик кылышат. Көбүнчө ушу коробкаларды канча жаштагы балдар алып келип бересизге? Бизде 9 жаштан жогору да барды. 200 иштегендер бар. Анан булар кичинелер 50 иштеп кетишет. Кыздар да иштейби? Кыздар да иштешет. Жайында эл катары айылга, лагерге барып эс алуунун ордуна Билалдинин кыялында мындан да жакшы иш табып, ата-энесинин бир туугандарын багуу. Мен башка эле неме, башка бир жумушту неме. Булар азыр жумуш иштеп жүрүп, жумуштан башка нерсени билишпейт бечаралар. Ойношду, мантип көлдөргө барышты, каяктан билишти. Ата-энеси төлкө жумуштан Быйылкы жайкы эс алууга мамлекеттик бюджеттен эс алуу жана ден соолукту чыңдоо мекемелеринде бардыгы болуп 250 миңден ашуун балдар жана өспүрүмдөр эс алат деген маалымат бар. Бирок каарманыбыз Билалдин алардын катарына кирбей калды окшойт. Ал мени менен маектешкен соң кайрадан өз ишин улантууга киришти. Мирлан Токталиев, Азаттык.